Саламатсыздарбы, үй-бүлө тарбиясына системалык муктаждык. Азыркы учурларда орукчан же ызакор, көпчүлүктө өздөрүн кем сезген балдар көптөрүлүүдө дешет адистер. Анын себептери абдан көп. Балга түлүктө жаткан кезинде эле өз энесинин ага кылган мамилеси, кайненесинин катаал мамилелери курсактагы балага терс таасирин берет дешет. Иштеги бала кадимки баарын туюп, сезип турар, бул эмне тасталган. Көрсө үйдө болгон нерсенин баарын баланын өсүшүнө жана анын психикалык саламаттыгына таасир тийгизет экен. Бала ата-эне менен бала ортосундагы мамиле эле жакшы болсо болду эмес. Ата-эненин үйдөгү бири-бири менен баарлашуусу, өз ара мамилеси дагы баланын жашоосунда чоң ролду ойнойт. Баланын жан дүйнөсүнө тынчтыгынан тартып, анын окуусундагы ийгилиги, келечектеги журум-турумуна чейин көз каранды негативдүү таасирден улам уйку бузулуп, умуркайдын акыл-эсине зыян тийиши мүмкүн. Ал эми мектеп курагындагы балдарга депрессияга учурап, окууларында кыйынчылыктар болуп, өзүнө кол салышы мүмкүн. Ата-эне үй-бүлөдөгү муктаждык. Ата-эне балдарына жакшы мамиле кылбай, убакыт бөлбөсө, балдар автоматтык түрдө башка апа же башка ата издей башташат. Мисалы, атасы аракеч, мамилеси корс болсо, балдар өзүнүн агасын же болбосо чоң атасын ата катары көрө башташат. Ал эми апасы дал ушундай мээримсиз, балдарына түшүнүктүү мамиле жасабай, балдарын уруша берсе, балдар апасынын эжесин же болбосо өзүнүн бир тууган эжесин апа катары көрүп башташат. Көпчүлүк ата иш жумуш деп балдарына анча көңүл бурушпайт, балдар менен көп убакыт бөлбөйт. Балдар болсо ата-энеси менен чогуу тамактанганды, чогуу ойногонду каалашат. Ал эми ата-энелер убактым жок, мен бош эмесмин деп балдардын көңүлүн суутат. Балдар болсо ошондой учурда өздөрүн жалгыз сезип, эч кимге керек болбогондой сезет. Кээ бир ата-энелер жоопкерчилик жүктөгөндө аша чабат. Ал эми кээ бир ата-энелер жоопкерчиликтин мойнуна алгандан качат. Биринчи топтогу ата-энелер өзүнүн сезимдерине караганда эл эмне дейт деген маселени биринчи орунга койгон ата-энелер. Ал эми экинчи топтогу ата-энелер өзүнө ишенбеген, элдин кадамы менен жашаган, өзүнүн пландарын ишке ашыра албаган ата-энелер. Ата-энелер балдарын жакшы адам болуп чоңойсун десе, балдарына өзүн үлгү катары көрсөтүш керек. Балдарыңыздар жакшы тарбияда чоңойсун десеңиздер, балдарыңыздарга көбүрөөк убакыт балдар биздин келечегибиз.